15 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Нарын шаарында англис тилин үйрөтүүчү курска келген кыздарга сексуалдык кыды көрсөтүүгө айыпталып жаткан мугалим асынып алды. Бул маалыматты клоопко Нарын облустук милициясынан тастыкташты. Укук коргоо органдарынан тергөө иштери уланып жатканын баса белгилешти. Буга чейин бир нече мектеп окуучусу Нарын шаарындагы тил үйрөтүүчү Рей жеке мектебинде 60 жаштагы мугалим аларга ыдык көрсөткөнүн анонимдүү айтып чыккан. Алардын айтымында ыдык көрсөтүү бир нече жылдарга уланган. Кыздар жана алардын ата-энелери мурда милицияга кайрылып, бирок майнап чыкпаганын да кошумчалашкан. Кыздардын айтымында мугалим сабак учурунда уят тамашаларды сүйлөп, кыздардын дене башын кармалачу. Тил үйрөтүүчү мектептин администрациясы кызматкер окуучуларга ыдык көрсөткөнү тууралуу маалыматты клоопко тастыктады. Ал эми эмне себептен буга чейин жумуштан бошотулган эмес деген суроого анын манипуляциясынын курмандыгы болуп келишкенин айтышты. Кыйноого алынган Викрам Розахуновдун иши Казакстандын башкы прокуратурасына өтүп, 4 полиция кызматкери кармалды. Розахуновдун айтымында башкы прокуратура башталган ишти аягына чыгарууну көздөп жатат. Кармалган полиция кызматкерлеринин бири кыйноо жана зордук зомбулук фактысын моюндады, экинчиси жалган маалымат таратуу үчүн атайын блогерлерди жана саткын журналисттерди жалдап, балдарын жана өзүн өзү өрттөйм деп коркутуп жаткан апасын колдонууга аракет кылып жатат. Башкы прокуратура кармаган 4 формачан иштин башталышы гана бул иштин аягына чейин жеткиребиз деп ишендирди, деди ал. Викрам Розахунов 2022-жылы январда Казакстанда өткөн нааразылык акцияларында кармалып, күч органдары тарабынан ур токмокко алынган. Анда Казак улуттук Хабар 24 телеканалында бети башы көк ала өзүн жумушсуз кыргызмын деп тааныштырып, $200 үчүн башаламандыктарга катышканын айтып берген адамды көрсөтүшкөн. 7 жаштагы баланы сабаган шектүү үй камагына чыкты. Мындай чечимди 14-апрелде Бишкектин Ленин райондук соту чыгарды. Сотто тергөөчү кармалган адам анча оор эмес кылмышка шектелип жатканын, туруктуу жашаган жери тастыкталганын белгилеп, үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Жабырлануучунун апасынын айтымында тергөөчү кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарууну сурануу менен мыйзамдуу гумандаштырууга аракет кылды. Ошондой эле аял шектүү тараптын жактоочусу ага маселени акча каражаты менен чечүүнү сунуштаганын белгиледи. Окуяны Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Бул маселе жеке көзөмөлүмдө азыркы убакта баланын абалы жакшы, бирок психологиялык жактан травма алган, деп жазды эл өкүлү. Буга чейин Бишкектеги мектептердин биринде уулу зомбулукка кабылды делген тургун ага болушуу максатында 7 жашар баланы сабап салган видеосу тараган. Видео көзөмөл камерасына тартылган кадрларда киши баланы тепкилеп, көкүрөккө муштап жатканын көрүүгө болот. Жабыркаган баланын ата-энеси милицияга кайрылган, шектүү бейбаштык беренеси менен кармалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов мурда башкармалыктардын бирин жетектеп турганда $200 000 жерди курулуш үчүн мыйзамсыз бергенин аныктады. Аянты 300 чарчы метр коммерциялык объектини курууда эч кандай уруксат документи берилген эмес. Ошого объект бузулууга тийиш болгон. Бирок шектүү өзүнүн ыйгарым укуктарын колдонуп, ар кандай тоскоолдуктарды жараткан, дешти атайын кызматтан. Аны менен катар Сазыкулов калаанын ортосундагы сейилбакты жашылдандыруу боюнча тендерди өткөрүүдө коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Бакча үчүн бюджеттен 17 миллион сомдон ашык каражат жумшалса, иш 6-7 миллион сомго ашыкча бааланган. Жогорудагы фактылар боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде Максатбек Сазыкулов жана дагы бир ишкер кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек шаарында өлкөнүн миграция мыйзамдарын бузуп, мыйзамсыз жүргөн ондогон чет өлкөлүктөр аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 16 апрель күнү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бангладеш жана Пакистандан келген 130дан ашык чет өлкөлүк аныкталган айтылат. Алардын ичинен 64 адамдын визасынын убактысы өтүп кеткен жана каттоосу жок жүргөн. Чет өлкөлүктөр коомдук тамактануучу жайларга, жеткирүү кызматына, курулуш жана кийим тигүүчү жайларга иштөө максатында мыйзамдуу келишкен. Бирок көбүнүн тиешелүү квалификациясынын жоктугу жана алган айлыгынын аз болуп жаткандыгына байланыштуу көйгөй жаралган. УКМК ИИМ менен биргеликте чет элдиктерге административдик протокол түзүп, айып салды. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр келген өлкөсүнө депортацияланат. Казакстандын суу каптоодон жабыркаган алыскы облустарына жардам кербенинин экинчи партиясы жөнөтүлдү. Оор жүк ташуучу 7 унаадан турган кербенди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары коштоп кетти. Табият кырсыгынан жабыркаган тургундарга Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт, май, айран, өсүмдүк майы, кургак сүт сыяктуу 150 тонна азык-түлүк жөнөтүлдү. 15 оор жүк ташуучу унаадан турган жардам кербенинин биринчи партиясы 6 апрелде Казакстандын 4 облусуна жардам жеткирген. Кербен Жамбыл, Чымкент, Түркстан, Актөбө, Атырау, Костанай, Орал жолун басып өтүп 13 апрелдин түнү кайтып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15-16 апрель күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертти. ÖKM селдин суу каптоонун алдын алуу үчүн арыктарды, суу өткөрүүчү түтүктөрдү жана каналдарды таштандыдан тазалоону сунуштады.